Ыйык жазуу 2000 жылдан ашуун убакыттан бери бүтүндөй адамзаттын тагдырына таасир этип келе жаткан китеп. Ыйык жазуу Кудай адамдардын жашоосун өзгөртүү үчүн колдонгон китеп. Ыйык жазуу окуганга кызыктуу китеп. Сизди ыйык жазуунун барактарына саякатка чакырабыз. Күн сайын сиз менен бирге окуп, ой жүгүртүп, ачылыштарды алуу максатында ыйык жазууга кайрылмакчыбыз. Биз менен сапарга чыгууга даярсызбы? Андай болсо, кеттик. Ыйык жазууга саякат жасайлы. Арбаңыздар, ардактуу угармандар, амансыңарбы достор? Сиздер менен кайрадан амандашып турганыма кубанычтамын. Бул болсо ыйык жазууну барактайлы уктуруусу, микрофондо адаттагыдай эле мен Каныбек Маметуулу. Угармандар, ушул уктуруунун башында айта кетчү бир жагдай, ушул биздин ыйык жазууну барактайлы берүүсүн үзгүлтүксүз угуу үчүн биздин YouTube каналыбызга жана Facebook'тагы баракчабызга катталып, өзүңүздөр дагы угуп жана башкалар менен бөлүшүүнү дагы унутпаңыздар дээрлик. Ошентип достор, бүгүн биздин 120-чы уктуруубуз. Биз Мисирден чыгуу китебиндебиз. Биз ысрайылдыктар менен бирге Мисирден чыктык. Биз күнөөдөн чыктык. Ооба, угармандар. Байыркы учурларда жазылгандардын баары бизге үлгү катары берилерин биз бекеринен айткан эмеспиз. Анткени ал биздин дагы жашообузду, күнөө падышачылыгынан чыккан машаякчынын, Кудай жаңы өмүргө жетелеп бараткан, өзүнүн падышачылыгына жетелеп бараткан машаякчынын жашоосун чагылдырып турат деген элек. Ошол жолдо бизде да кээде кыйынчылыктар болуп турат. Өткөндө ысрайылдыктар Кызыл деңизден ары Синай тоосуна чейинки жолунда туш болгон 3 кыйынчылык жөнүндө биз сүйлөшкөн элек. Ошол Синай тоосунда Кудай элге мыйзам бермекчи. Биринчиден ысрайылдыктар Шур чөлүнөн өтүшкөн. Мисирден чыгып, деңизден өтөөрү менен алар чөлдө 3 күн суусуз калышкан. Суусу кенен, суудан дегеле өксүбөгөн жерде жашап көнүп калган аларга бул чынында өтө оор болду. Суусу жок калат деген ой, мындай түшүнүк аларга таптакыр тааныш эмес болчу. Биз дагы ар бирибиз тоо кылгандан кийин так эле ошол сыяктуу суусуз, какшыган чөлдөн өтөт экенбиз. Буга чейин жашообузда болуп келген, биз үчүн маанилүү болгон кээ бир нерселер эми жоктой сезилет. Биз мурдатан көнүп калган суулар эски жашообуздун, мурунку жашообуздун суулары мындан ары суусунубузду кандырбай калат. Анткени башкача суусап калабыз. Андай чаңкоону машаяк гана кандыра алат. Экинчи сыноо, экинчи кыйынчылык мара, ачуусу. Ар бирибиз жашообузда ачуу күндөрдү дагы басып өтөбүз. Ачуу суу таттуу сууга айланыш үчүн, ичкенге жарамдуу сууга айланыш үчүн эмне болуп өтүшү керек эле? Эсиңердеби? Өзгөчө бир жыгач ошол сууга салынышы керек болчу. Ошондо суунун касиети өзгөрмөк. Так ошондой эле биздин жашообуздагы өзгөчө жыгач, Ыйса Машаяктын айкаш жыгачы жашообуздун касиетин өзгөртүп, анын багытын алмаштырат. Ошентип анан үчүнчү сыноо, үчүнчү кыйынчылык бул эйлим. Бул жерде ысрайылдыктар эс салып, кубаттанып, көңүлдөрү жайланып калган. Бирок эйлим узак жолдун бир гана кесими, белгилүү бир гана бөлүк экенин биз унутпашыбыз керек. Эйлим бул негизги максат эмес. Ал тек гана биз тыныгуу алып, күч кубатка толо турган жер. Чындап келгенде биз айтып жаткан бул кыйынчылыктар угармандар үчөө эле эмес. 3төн дагы көп. Биз окуп жаткан бул бөлүмдөрдө алар жетөө. Ысрайылдыктар Кызыл деңизден өткөндөн тартып, Синай тоосуна жеткиче туш болгон 7 кыйынчылык. Ал 7 кыйынчылык ар бир машаякчынын жашоосунда да уланып келет. Бүгүн биз дагы 2 кыйынчылык, дагы биз 2 тажрыйба тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Алар манна жана бөдөнөлөр. Кудайдын суусунду кандырып, ач курсакты тойгузушу. Ошентип биз окуп келе жаткан Мисирден чыгуу китебинин 16-бөлүмү мындай деп башталат. Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты Эйлим жеринен чыгышты. Алар Мисир жеринен чыккандан кийин 2-айдын 15-күнү Эйлим менен Синайдын ортосундагы Син чөлүнө келишти. Ысрайыл уулдарынын жамааты чөлдө Муса менен Аарунга кайрадан наалый баштады. Ысрайыл уулдар аларга: "Биз Мисир жеринен нанды тою жеп, этке толгон казандын жанында отурганда эле Теңирдин колунан өлүп калсак эмне? Силер бизди чөлгө ачкадан өлтүргөнү алып келген турбайсыңарбы?" деп наалышты дейт. Угармандар, биз буга чейин айтып келгенибиздей, аларды кандайдыр бир деңгээлде түшүнүүгө болот. Бирок кандайдыр бир деңгээлде гана. Мисирден чыгуу китебинин 1-бөлүмдөрүндө этке толгон казандар жөнүндө айтылганы такыр эсимде жок.
Биз өзүбүз чыккан Мисирди эстегенде, кээде бурмаланган, жалган салыштырууларды колдонуп коебуз. Ой, ал жакта баары сонун болчу. Ал жакта этке толгон казандын жанында отурчумун деген сыяктуу. Мындай бурмаланган элестетүүлөр ошол кезде дагы болгон. Азыр биздин жашоодо деле болуп келет. Бул аяттарда угармандар наалый баштады деген сөз колдонгонуна көңүл буралчы. Ысрайылдыктар Муса пайгамбар менен Арунга кайрадан наалып жатышат. Чынында эле, эгер унутпаган болсок, аларды Муса пайгамбар дагы, Арун дагы эмес, Кудай алып чыкпады беле? Демек, алар чындап келгенде Муса пайгамбарга же Арунга эмес, алар бир жагынан алып караганда алар түздөн түз Кудайга наалып жатышат. Угарман, чынында бул наалуу көбүскө эле тааныш абал, чынбы? Бирөөлөр өздөрү наалайт, бирөөлөрдү башка бирөөлөр жактырбай наалышат. Жыйындагы наалуулар ар бир эле жыйын жетекчисине тааныш абал. Жыйын мүчөлөрүнүн арасында, түгүл кызматчылардын арасында дагы дайым эле бир нерсеге нааразы болуп жүргөндөр четтен чыгат. Бул насаат өтө эле узак болуп кетти. Бул насаат болсо аябай эле кыска болуп калды. Тигинин насааты өтө эле супсак болду. Мунукунда элдин баары кечкеле күлүп жатышты. Бул насаатчы кичине юмор кошуп койсо жакшы болмок дей бергендер бар. Качан болбосун бирөөлөр наалып, качан болбосун бир нерсени жактырбай турушат. Жетекчилер ар дайым жыйындагы адамдардын наалыганын көрүшөрү тууралуу мен мурда да айтканмын. Бирок жетекчилердин өздөрү дагы наалыган учурлар жок эмес. Айлыгым аз, жыйынга киши аз келип жатат, Кудайга кайрылгандар аз, башка кызматчылар кызмат кылбайт, эмнеге алар жашоолорун Кудайга арнашпайт деген сыяктуу. Түгүл ушундай руханий наалуулар дагы бар. Бирок муну эмне кылышыбыз керек? Кудайга жалынып, баарын Кудайга айтабызбы, же башкалар баландай түкүндөй болуп жатат? Менде андай жок деп наалып биз отура беришибиз керекпи? Бул чынында таптакыр эки башка маселе. Ошондо эл Муса пайгамбарга эмес, Кудайдын өзүнүн наалып жатканын Теңир Муса пайгамбарга таамай көрсөткөн. Себеби бул көйгөйдү бир гана Кудай чече алат. Ошентип Кудай ишке киришти. 4-5 аят. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Азыр мен силерге асмандан нан жаадырам. Эл күн сайын сыртка чыгып, бир күнгө жеткидей нан жыйнап алсын. Ушул аркылуу мен элди менин мыйзамдарымды аткарабы жокпу сынап көрөм. 6-чы күнү болсо алып келгендерин даярдашсын. Ошондо ал күн сайын жыйнагандарынан 2 эсе көп болот. Мына бармандар, Кудай ушундай убада берди. Тагыраагы Кудай манна берди. Кызыгы, башынан баштап эле ушул асмандан берилген нан деген сөз колдонуп келет. Бул сөздү биз далай жолу угабыз. Ыйса Машаяк дагы өзүнүн асмандан келген нан экендигин айтат. Кудай манна берүү аркылуу өз убадасын аткарган. Кудай жалгыз уулу Ыйса Машаякты бул жер бетине өлүмгө жиберүү аркылуу ал ошол убадасын дагы аткарган. Ошентип 6-7 аят. Муса менен Арун Исраил элине мындай деди: Силерди Мисир жеринен Теңир алып чыкканын кечинде билесиңер. Эртең менен Теңирдин даңкын көрөсүңөр. Анткени ал силердин Теңирге наалыганыңарды укту. Биз ушул жерден бир аз токтойлу. Бул буга чейин айтылып келген нерсенин өзү. Чындап эле бул Муса пайгамбарга же Арунга эмес. Бул түздөн түз Теңирге наалуу. Эгер биз аяттарды ары карай улантып окуй турган болсок, бизге наалыганыңардай биз ким элек деген сөздөрдү окуйбуз. Жыйында дагы канчалаган адамдар күңкүлдөп, наалып эле жүрүшөт. Бул берүүнү угуп жаткан угармандардын арасында дагы ошондой адамдар бар деп ойлойм. Билесиңерби? Кээде мындай дагы дешет: Ой, мен бүгүн радио уктум же телевизор көрдүм. Ал жакта таптак эле мен тууралуу айтышпадыбы дейт. Мен бул жактагы аяттарга негизденип угармандар, бүгүн наалыганды жакшы көргөндөрдүн баары тууралуу айткым келет. Ушул уктуруудан кийин угармандар, өзүңөрдүн дос тааныштарыңарга билесиңби, бүгүн мен тууралуу айтылбадыбы деп айтууга күчүңөр жетеби? Биз болсо аятты окуубузду уланталы. Ошентип 8-9 аяттар. Муса мындай деди: Теңир силерге кечинде эт, эртең менен тое жегидей нан берет. Анткени Теңир силердин ага нааразы болуп наалыганыңарды укту. Биз ким элек? Силер бизге эмес, Теңирге наалып жатасыңар. Анан Муса Арунга мындай деди: Ысрайыл уулдарынын бүт жамаатына мындай деп айт: Теңирдин алдына баргыла. Себеби ал силердин наалыганыңарды укту. Угармандар, бул жерден байкаганыбыздай бир эле ой кайра-кайра кайталанып жатат.
Ошентип 10-11-12 аяттар. Арун Ысрайыл уулдарынын бүт жамаатына кайрылганда алар чөлгө бурулушту. Ошондо Теңирдин даңкы булуттан көрүндү. Теңир Мусага мындай деди: Ысрайыл уулдарынын наалыганын уктум. Аларга мындай деп айт: кечинде эт жейсиңер, эртең менен нанга тоёсуңар. Мен силердин Кудай Теңириңер экенимди ошондо билесиңер. Ошентип угармандар, Кудай ысрайылдыктарды мына үйрөтүп жатат. Кудай аларга өзүнүн улуулугун көрсөтүп жатат. Кудай аларга өзүнүн камкордугун көрсөтүп жатат. Мындан ары бул алар үчүн өтө маанилүү болот. Анткени алар чөлдө дагы узактан узак жол жүрмөкчү. Ал гана тургай, убадаланган жерге киргенде дагы баары эле оңой болбойт. Азыр болсо биз 13-аяттан 16-аятка чейин окуйлу. Кечинде бөдөнөлөр учуп келип станды каптады. Ал эми эртең менен стандын тегерегине шүйдүрүм түштү. Шүйдүрүм бууланып кетери менен жердин бетин кыроо каптагансып, чөлдө данга окшогон майда нерселер калды. Ысрайыл уулдары аны көргөндө бири-бирине: бул эмне деп сурашты. Анткени алар анын эмне экенин билишчү эмес. Ошондо Муса аларга мындай деди: бул Теңирдин силерге жегенге берген наны. Теңир силерге мындай буйрук берди: ар кимиңер жешиңерче жыйнагыла. Ар ким өз чатырында жашаган кишинин санына жараша киши башына 1 гамордон жыйнасын. Мына угармандар, бул жерде айтылгандай негизинен ушундай өлчөмдө жыйноо каралган. Ошентсе дагы бул деле жетишээрлик көп. 3 литрлик банканы элестетип көрсөңөр. Бир адамга күнүнө 3 литрлик банкадан ашыгыраак өлчөмдөгү манна. Бул эмнени билдирет? Мындай өлчөм адам аз-маз гана өзөк жалгашына жеткидей өлчөм эмес. Бул кенен чонон жете турган, ашыгы менен жете турган өлчөм. Чындап эле кең кесири жете турган абдан жакшы өлчөм. Бирок көңүл бурсаңар, маннаны күн сайын, анан бир гана күнгө жеткидей чогултушу керек болчу. Ишемби күнү гана 2 эсе чогултуулар керек. Ал боюнча өзүнчө тартип бар. Бул жакта Кудайдын көрсөтмөсү алар ашыкча жыйнап алганга болбойт болчу. Эмне үчүн? Билесиңерби? Ысрайылдыктардын эч бири өз жанымды өзүм баалам, өзүмдүн колумдан келет деп эсептебеш үчүн. Мен бүгүн бир аз ашыгыраак чогултуп алайынчы. Балким кокус эртең берилбей калсачы. Балким ушуну менен асмандан манна жаабай калбасын дебеш керек болчу. Билесиңер угармандар, 2020-жылдары дагы өлкөдө ушундай көйгөй болгон. Адамдар мүмкүнчүлүгү боло калса эле ашыкча запастап алууга аракет кылып калышкан. Тигини алыш керек, муну алып алыш керек. Баланча азык жок дейт. Болгонун сатып келип, запастап жыйнап коюш керек болот. Un жок калат дейт, май жок калат дейт, сахар жок калат дейт, тигил жок калат, бул жок калат дейт деп адамдар чуручу түшүп, бардыгын колдорунан келишинче ашыгы менен топтой баштаган. Так эле ушул сыяктуу ысрайылдыктарга дагы ошондой ой келген учурлар болгон. Буга чейин бул жерде суу жок, тамак аш жок болбодубу? Дагы да жок болуп калбасын. Эмнеси болсо дагы жол узак деп жатат. Мен көбүрөөк жыйнап алайынчы деген ой. Бирок угармандар, Кудайдын бул жерде үйрөтөйүн деген сабагы Кудай ысрайылдыктарга өзүнө таянууну үйрөткүсү келген. Жакан жазган жакшы кабардын 6-бөлүмүнүн 32-аятынан Ыйса Машаяктын мындай деген сөздөрүн окуйбуз. Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Нанды силерге Муса берген эмес. Атам силерге асман нанын, чыныгы нанды берет. Угармандар, бул аяттагы салыштырууга мен көңүлүңөрдү бургум келет. Алардын бири даана көрүнүп турат. Экинчисин байкабай калышыбыз мүмкүн. Биринчиси даана көрүнүп турганы Муса эмес, Кудай берген деп жатат. Ооба, муну Муса пайгамбар өзү дагы түшүнгөн. Ошондуктан ал жогоруда окуган аятта биз ким элек? Биз эч нерсе кыла албайбыз. Биздин бул жерде күчүбүз жетпейт. Муну Кудай гана өзгөртө алат деген сөздөрдү айткан. Угармандар, так эле ушул сыяктуу бүгүн биз дагы Машаякка келгенде дагы сонун насаат уккан үчүн, жыйын жетекчибиз мыкты болгон үчүн ага келип жатпаганыбызды түшүнүшүбүз керек. Адамдык башка себептерден эмес, Кудай жол ачкан үчүн келгенибизди түшүнүшүбүз керек. Ошентип экинчи салыштыруу. Муса пайгамбар берсе, ал бир эле жолу бермек. Кудай болсо аларга күн сайын эртең менен кайра-кайра берип келген. Кудайдыкы кайталанып туруучу иш-аракет. Нан сындыруу расмисин биз кайра-кайра аткарып турабыз. Бул дагы кайталанып туруучу иш-аракет. Кудай манна берген. Кудай куткарылууну берип жатат. Ооба, куткарылуу. Албетте, жашообузда болгон өзгөчө бир окуя. Бирок дайыма кайталанып турган нерсе дагы бар. Ал биздин тазалануубуз.
Ооба, биз бир тазаланганда эле биротоло тазаланып калуу мүмкүн эмес. Алдыдагы бир нече жыл жакшы болуш үчүн биз бир эле сыйынып коюуга болбойт. Кудайга сыйынуу, күнөөлөрдү моюнга алып Кудайга келүү дайыма, кайра туруктуу кайталанып турушу керек. Ысырайылдыктар Кудай берген маннаны чогултуп алыш үчүн ага кайра келип тургандай эле биз дагы Кудайга тынымсыз кайра келип турушубуз керек. Угармандар, бул жерде сөз кылынып жаткан маннанын даамы кандай болгону жөнүндө эмне билебиз? Ал чынында кандай болгон? Манна жөнүндө ыйык жазуунун бул эле жеринен эмес, башка китептеринен дагы билсек болот. Ооба, азыр биз Чыгуу китебин окуп жатабыз. Бирок мен азыр бир аз алдыга өтүп Сандар китебин окуйн деп турам. Ошентип Сандар китебинин 11-бөлүмүнүн 5-аятынан мындай деген сөздөрдү окуйбуз. Булар болсо кайрадан эле наалуу сөздөрү. 5-аяты. Мисирдеги бекер жеген балык, бадыраң, коон, пияз, көк пияз, сарымсак эсибизден кетпейт деп наалып жатышты. Ооба, угармандар. Балык. Эми ал салыштырмалуу жакшы тамак. Бирок калганы тек гана негизги кошумча азыктар. Алар толук кандуу тамак эмес. Азыктана турган тамак эмес дегенди айткым келет. Жалаң эле бадыраң же жалаң эле коон жей берсе, адам тоёбу? Пиязды, көк пиязды, сарымсакты айтпай деле коелу. Мына угармандар, кыскасы ысырайылдыктар ушул тамактарды эңсеп жатышты. Кудай маннаны өзгүлтүксүз берип, кам көрүп жатканына карабай алар ушундай дешти. Маннадан тажадык. Бизге пияз керек деп жатышат алар. Угуп жатканыңыз ыйык жазууну барактайлы берүүсү. Биздин берүүнү үзгүлтүксүз угуу үчүн YouTube каналыбызга жана Facebook баракчабызга катталууну унутпаңыз. Ошентип угармандар, биз уктуруубузду андан ары уланталы. Жогоруда окуган Сандар китебинин 11-бөлүмүнүн 5-аятынан кийинки 6-аяттан биз мындай деген сөздөрдү окуйбуз. Азыр болсо алыбыз кетип баратат. Маннадан башка жегенге эч нерсе жок дешти. Мен азыр ушул жерден бир мисал келтирейин деп турам. Аны баары эле түшүнө бербейт угармандар. Ошентсе дагы бул өтө таасирдүү мисал. Ошол учурда ал 12-13 жаштардагы бала болчу. Ооба, ал баардыгы жетишкен, жетиштүү үй бүлөнүн баласы. Ошолордун үйүндө тамактанып отурсак, ал ушул койдун этинен тажап кеттим. Ушул этти мен көргүм да келбей калды дейт. Менимче бул жигитти жаман көрүп, анын күнөөлөштүн деле кереги жок. Алардыкында чындап эле күн сайын койдун бышкан эти дасторкондо турат экен. Ошондуктан ал чындап тажап калыптыр. Көчөгө чыгып, көчө тамактарынан, тез даярдалуучу тамактардан алып жегиси келет экен. Бирок атасы ага уруксат бербейт. Ал эми бул жерде болсо кеп андай дагы эмес. Бул жерде ысырайылдыктар Кудай берип жаткан маннаны жактырбай жатышкандыгында. Ошентип биз 7-аятты окуйлу. Маннанын сырткы көрүнүшү кориандр дарагынын уругуна, түсү жипар жыттуу чайырга окшош эле деп сүрөттөлөт. Бул кандай экенин мен чынында так билбейм, достор. Бирок бул боюнча ар кандай комментарийлер бар. Маннанын көрүнүшү чындыгында кандай болгонун биз толук түшүнө албайт болушубуз керек. Эми маннанын ар түрдүү даярдалышы тууралуу кеп кылалы. Карасаңар, 8-аятта. Эл аны терип алып, жаргылчакка тартып, же сокууга жанчып, казанга салып токоч жасашчу. Анын даамы зайтун майы кошулган токочтун даамындай эле дейт. Кызыгы угармандар, ушул биз сөз кылып жаткан маннадан ар түрдүү тамактар жасалчу экен. Эгер мүмкүн болсо, ошондо байыркы Ысырайылда манна бышыруунун 1000 ыкмасы деген китеп жазылмак болуш керек деп ойлоп койдум. Башкача айтканда, манна аш болумдуу болгон. Анын курамында баардык витаминдер, баардык азык заттар болгон. Адам баласына керектүүнүн баары анын курамында болгон экен. Аны ар кандайча даярдаса боло турган. Маннаны кээде тажатма, бир өңчөй тамактай элестетишет. Бирок чындыгында ал андай эмес. Машаякчылык жыйындар арасында кээде карагылачы. Байкуш ысырайылдыктар кандай гана кыйналышкан. 40 жыл бою күнү кур эмес алар манна жешкен экен деп айтып жатканын уккам. Ооба, ысырайылдыктар чөлдө 40 жыл жүрүшкөн. 40 жыл бою аларга асмандан манна жаап турган. Бирок андан түркүн тамактарды даярдоого болгон. Кудай бул жагынан дагы өз эли үчүн кам көргөн. Адамдар болсо улам башка нерсени каалай берет эмеспизби? Баарынан кызыгы угармандар, ысырайылдыктар одаланган жерге киргенден кийин асмандан манна берилбей калганда, алар кайра эле наалышкан. Чөлдөгү кезде
жалаң эле манна жей беребизби деп наалышса, ал жактан эмнеге манна жаабай калды деп наалышкан. Тагыраагы алардын жүрөктөрүндө эч нерсе өзгөрүлгөн эмес. Ошентип биз окуп жаткан Чыгуу китебинин 16 бөлүмүнө кайталы. 16 бөлүмдүн 31 аятын окуйун. Ысрайыл эли бул нанды манна деп атады. Ал нандын өңү кориандр уругундай аппак, даамы бал кошулган нандай эле. Мына достор, бал кошулган нандын даамын элестете аласыңарбы? Андай нан абдан даамдуу болсо керек деп ойлойм. Андан ары окуйлу. Ошентип 32 аят. Муса аларга мындай деди: Теңир мындай деп буйруду: укум тукумуңарга сактап коюу үчүн бир идишке бир гомор манна толтургула. Силерди Мисирден алып чыккандан кийин мен силерди чөлдө кандай нан менен азыктандырганымды алар көрүшсүн. Башкача айтканда, кандайдыр бир идишке манна толтуруп коюш керек эле. Кийин Мисирден чыгуу китебинин аягында келишим сандыгы жасалат. Ошол сандыкка 3 нерсени салып коюшат алар. Биринчиси Муса пайгамбардын таягы, ал таяк жөнүндө биз буга чейинки уктурууларыбызда окуганбыз. Экинчиси болсо ошол манна салынган идиш. Анан Кудай ысрайылдыктарга Муса пайгамбар аркылуу берген 10 осуяттын тексти. 35 аятты окуйлу. Ысрайыл уулдары өздөрү жашай турган жерге жеткече маннаны 40 жыл жешти. Алар Канаан жеринин чегарасына келгенге чейин манна жешти дейт. Угармандар, өйдө жакта сөз болгон гомор деген сөздүн эмне экенин мен түшүндүрө кетейин. Гомор эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк өлчөм. Азыркы учурда биз муну анча түшүнө албай чыгарбыз. Бирок буга чейин айтканымдай 3 литрлик банканы элестетип туруп, анан салыштырсак болот. Бир гомор деген 3 литрлик банкадан дагы көбүрөөк. Бир адамга бир күндө ушунча өлчөм манна берилип турган. Андан ары ошентип биз 17 бөлүмгө өтөбүз. 17 бөлүмдүн 1 аятында ошентип Теңирдин буйругу боюнча Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты Син чөлүнөн чыгып, Репидимге келип, ал жака ыстаны менен жайланышты. Ал жерде ичерге суу жок эле дейт. Демек, нан ретинде берилген манна бар. Бөдөнөлөр бар. Башкача айтканда, эт бар. 16 бөлүмдө айтылган чөлдөгү ушуга чейинки жол 2,5 айлык жол болгон. Алардын чөлдө келатканына 2,5 айдай болгон. Буга чейин суу таап ичүүгө мүмкүн болуп келаткан. Анан 17 бөлүмдө алар келе жатып эле дагы бир көйгөйгө туш болушту. Дагы бир сыноо пайда болду. Ал сыноо туурасында биз келеркиде сүйлөшөбүз. Ал эми азыр мен жыйынтык чыгара кетким келип турат угармандар. Мынакей, Кудай ошентип азык берип жатат. Ал манна. Анын бизге, жалпыбызга кандай мааниси бар? Адам ишенип калган кезде, Кудайга жаңы эле келген кезде, Кудай ага чындап эле өтө жеңил, сиңимдүү, аш болумдуу азык берет. Анткени адам ошол учурда машаякчылык жашоосунун алгачкы кадамдарында башка эч нерсени түшүнө да кабыл ала элек дагы болот. Бирок бир канча убакыттан кийин манна түгөнөт. Кээде Кудай мени колуна көтөрүп эле жүрөт деп калышат. Ооба, Кудай өз балдарын колуна көтөрүп жүрөт. Айрыкча алгачкы кадамдар учурунда. 1 айбы, 2 айбы, же 1 жылбы, чынында ар кимди ар кандай. Андан кийин биз алдаганча олуттуу, биз оор кырдаалдарды өтүп баштайбыз. Билесиңер угармандар, жыйында ыйык жазууну изилдөөгө кирише албаган, буга аракет да кылбаган адамдар болот. Азыркы учурга тиешелүү мындай салыштырууну колдонгум келип турат. Мисалы, өзүнүн машаякчылык жашоосу кандай башталганы тууралуу айта алган гана адамдар бар. Андан аркы өсүү аларда жок. Мындай адамдар кантип тобо кылышканын, кантип ишенип калышканын кайра-кайра айта беришет. Ооба угармандар, мен бул нерсени жаман дегим келбейт. Бул чынында жаман эмес. Бул абдан маанилүү. Ошол кадамдар болгонуна мен Кудайга даңк дегим келет. Бирок менин айтайын дегеним, адамга башка дагы азык керек болгон учур келет. Кудай ал азыкты өзүнүн сөз аркылуу, ыйык жазуу аркылуу берет. Бирок экинчи тарабы дагы бар да. Кээде биз жашообузда кайсы бир нерсени Кудай туура эмес кылып жатат деп анан наалай баштайбыз. Биздин насаатчылар начар, китептерибиз начар, же чогулуштардын өтүшү жакпайт дей берген машаякчыларды мен далай жолу көргөм жана ушул кулагым менен далай жолу уккам. Ал аз келгенсип алар Кудайга наалышат. Кудай ушуну кантип көрбөйт? Кудай ушуга кантип көңүл бурбайт? Кудай эмне ушул нерсени көрбөй жатабы дейт. Уксаңар достор, Кудай ысрайылдыктарды чөл аркылуу алып өткөн.
аларга берген маннасында адам баласынын жашоосу үчүн зарыл болгон баардык азык заттар болгон. Маннанын курамы эмнелерден турганын так билбесек дагы мен ошондой болгон деп айта алам. Кудай ошондой эле ишти мына азыр да кылып жатат. Ыйса Машаяк өзүн өмүрдүн наны деп атаган. Ал өмүрдүн наны катары келген. Биз анын кылган иштерин ийне жибине чейин түшүнө албасак дагы бир нерсени биз даана билебиз. Ал бизге берген боштондук, куткарылуу, анын бизди күнөөдөн сатып алганы, күнөөнүн мисиринен чыгышыбыз үчүн зарыл жана жетерлик болгон. Ошентип угармандар, биз келээркиде аскадан чыккан суу жөнүндө сүйлөшөт экенбиз. Угарман, бул дагы чындап келгенде жаңы келишимдик тема болуп саналат. Ал эми азыр болсо биз сиздер менен коштошолу угармандар, анткени убактыбыз соңуна келип калды. Ушул келээрки уктуруудан амандашканча аманчылыкта бар болуңуздар. Кудай ар бирибизди жалгай берсин. Ошондой эле биздин ушул берүүнү үзгүлтүксүз угуу үчүн YouTube каналыбызга жана Facebook'тагы баракчабызга катталууну унутпаңыздар деп биз сиздер менен коштошот экенбиз угармандар. Кайрадан амандашкан чакта бар болуңуздар. Ардактуу достор, биздин ыйык жазуунун барактарына жасай турган саякатыбызга кошулганыңыздарга рахмат. Бул убакыт силер үчүн пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Кийинки жолугушууда да китептердин эң асылы болгон ыйык жазууну кайрадан ача турган жолугушууда да силерди күтөбүз. Уктуруу теология илимдеринин доктору Джон Вернон Макгинин материалдарынын негизинде даярдалды.